Assalamu alaikum. Улуу урматтуу, уюткулуу кыргыз элим. Кыргызстандын жараны катары азыркы башыбызга түшүп турган абалды эске алуу менен сиздер менен ушу видео кайрылууну тең бөлүшүүнү туура көрдүм. Азыркы абалда жалпы башыбызга түшүп турган кайгы ушул мүшкүлдү бир эле кыргыз эл эмес, бүткүл дүйнөгө таралып, баарыбызды сарсанаага салып турган убагы. Бирок ошондой болсо дагы кыргыз калкым илгертен келаткан айкөл, ынтымактуу, бири-бирине кол сунуп жардамын аябаган эл экенин мына азыркы болуп жаткан күн тастыктап турат. Кыргыздын чыган уулдары, кыздары бири-бирине кол сунуп, бири-бирине баардыгы жардамын аябай, ар бири көмөк көргөзүп, ар бир жерде, биздин ар бир региондордо, биздин мамлекетте, биздин мурушул айыл-айылдарда дейгеле койчу, Кыргызстандын төгөрөгүндө баары бирдей чуркашып, бири-бирине жардам көргөзүп кол сунуп турганы бул аябай кубандырат. Ошону менен бирге баарыңыздарга сабырдуу болушуңуздарды, бул азыркы убактагы болуп жаткан абалга моюн сунбай, башты бийик көтөрүп, бирге ынтымакташсак, бул вирусту биз сөзсүз түрдө жеңебиз жана чыгып кетебиз деген ишеним бар. Жана ушул сөзүмдүн аягында Эрбол Абыкеевдин 2 куплет ыры менен аяктагым келип турат. Гүлдөчү кезде жазында сирень, көңүлгө жайдың кайгыдан килем, жараткан берет, жакшы күн келет, жамандык пендеге каалабайт билем. Жаркыган күндө жакшылык сунуп, жараткан бизге назарын буруп, кубаты кетип, ажалы жетип, качса экен вирус таажысын жулуп. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, биз бул вирусту ынтымакташсак, бири-бирибизден кол кабышты аябасак, бирибизге жардам берсек, тазалыкты, гигиенаны туура сактасак, бул вирусту сөзсүз жеңебиз. Бар болуңуздар, улуу урматтуу кыргыз калкым. Жашоодон, жаркын жашоодон эч качан үмүтүбүздү үзбөйлү.